Саламатсыңарбы окуучу достор, силер менен Жапарбай кызы Нурила Ош шаарындагы номер 50 Жапарович Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын тарых мугалими. Бүгүнкү сабагыбыз 11-класстар үчүн тема дин жана диний турмуш, европалык маданият. Сабакты баштаардан мурда өзүбүздү мотивациялап алалы. Азыр уктасаң, сонун түш көрөсүң. А эгер азыр окусаң, сонун ийгиликтерге жетесиң. Ийгилик өзү келбейт. Сен ага барасың. Бүгүнкү сабакка баарыңарга ийгилик каалайм. Даяр болсоңор, сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабакта дин жана диний турмуш, европалык маданият жөнүндө маалымат аласыңар. Европа өлкөлөрүнүн диний турмушуна анализ жүргүзүп, жыйынтык чыгара аласыңар. Ачылыштарга мүнөздөмө берип, талкуулайсыңар. Дин жөнүндө эсибизге салып алалы. Дин адамдардын Кудай жана жаратылыш менен болгон өз ара байланыштарын жөнгө сала турган эң адилеттүү мыйзам. Дин бул пайгамбарлар аркылуу адамзатка жиберилген Кудайдын өкүм буйруктары. Дин адамдын ким экендигин жана жашоонун максат маңызынын эмне экендигин билдирип, адам баласын эки дүйнө тең бактылуу жашоого жетелейт. Дин араб сөзү болуп, кыргызча ынаным, ишеним маанилерин билдирет. Мына ошондуктан да дин табияттан сырткары күчтөргө ишенүү десек уура болот. Дин жөнүндө силер менен түшүнүк алып алдык. Ал эми диндерди классификациялаганда биз эки топко бөлөбүз. Дүйнөлүк диндер жана улуттук диндер. Дүйнөлүк диндер өз учурунда 3 динди өзүнө камтыйт: буддизм, христиан жана ислам дини. Улуттук дин бул белгилүү бир улутка гана тиешелүү болгон динди улуттук дин дейбиз. Индуизм, синтоизм, иудаизм сыяктуу диндер ага мисал болот. Дүйнөлүк динде буддизм эң байыркы дин болуп, биздин заманга чейинки 6-5 кылымда Сиддхарта Будда Гаутама тарабынан байыркы Индияда пайда болгон. Христиан дини биздин замандын 1-кылымында Иисус Христос тарабынан Палестинада пайда болгон. Эң жаш дин бул ислам дини. 7-кылымда Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тарабынан Сауд Аравиясынан жер жүзүнө жайылтылган. Биздин замандын 1-кылымында Палестинада пайда болгон христиандык дининин ишенүүчүлөрү саны боюнча дүйнөдө 1-орунда турат. Жер жүзүнүн калкынын дээрлик 2 миллиондон ашууну бул динге ишенишет. 1054-жылда христиандардын ичинде бөлүнүү келип чыккан. Анын натыйжасында православ, католик болуп экиге бөлүнгөн. Ал эми 15-кылымга келгенде протестанттык агым пайда болгон. 9-кылымда христиандын агымы катары православие агымы пайда болду. Анын негизги өзгөчөлүгү бирдиктүү борбору жана чиркөөнүн бирдиктүү бир башкаруучусу жок. Ар бир православиялык чиркөө өзүнүн жашаган чөйрөсүнө жараша саясий багытты карманат. Чыгыш Европада, жакынкы чыгышта, Балкан жарым аралдарында жана Азияда тараган дин болуп эсептелинет. 19-кылымдын соңуна келгенде орус православие чиркөөсү өзүнүн позициясын бошоңдоткон. 1905-жылы манифест кабыл алынган. Бул манифесттин негизги максаты православие дининен башка агымдарга өтүү эркиндиги мыйзамдаштырылган. Сектанттык агымдарга жана эски үрп адаттарга уруксат берилип, легалдаштырылган. 16-кылымда реформациянын натыйжасында пайда болгон агым бул протестанттык агым. Анын негизги өзгөчөлүгү Кудай менен адам чиркөөсүз түздөн-түз байланышы жөнүндөгү окуусу. Негизги белгиси Кудай жөнүндөгү окуу жаатында да, саясий окуу багытында да көптөгөн тармактарга бөлүнөт. Диний ырым-жырымдарды четке кагат. Германияда, Швейцарияда, Англияда, Скандинавия жарым аралында, АКШда кеңири тараган. 19-кылымга келгенде протестант дининде диний либерализм идеялары, башкача айтканда, Библияны ар түрдүүчө толуктоого, динди илим менен келиштирүүгө умтулган, социалдык проблемаларды жигердүүлүк менен алмаштырган модернизм кеңири жайылтылган. Капитализмдин кемчиликтерин сынга алууну таптардын кызматташ болуусу жөнүндөгү окуу менен айкалыштырган христиандык социализм кыймылы пайда болгон. Католик дининдеги модернизмге караганда протестанттык модернизм бир кыйла күчтүү позицияда тургандыктан, ал протестанттардын арасында өтө таасирдүү болот.
Католик христиан дининин эң ири багыты болуп эсептелет. Католик сөзү бүткүл дүйнө, жалпы дүйнөлүк деген мааниге ээ. Бул багыт негизинен батыш, түштүк батыш жана борбордук Европа, Балтика бою, Украина жана Белоруссиянын батыш аймактарында, Латын Америкасында жана АКШ мамлекетинде тараган. Католик христиан дининин багыты катары анын негизги эрежелери жана ырым-жырымдарын таануусу менен бирге окуусу, ырым-жырымдарды аткаруу түзүлүшүндө өзүнө мүнөздүү касиеттерге ээ экендиги менен айырмаланып турат. 19-кылымда католик чиркөөсү Батыш Европадагы феодалдык абсолюттук тартиптин тиреги болуу менен анын руханий жана саясий турмушунда күчтүү позицияны ээледи. Католик чиркөөсүнүн таасиринен ашкере күч алышы буржуазиялык чөйрөдө интеллигенциянын кеңири коомчулуктун арасында кооптонууну туудурган. Мына ошондуктан алар антиклерикализм жана атеизм саясатын жүргүзүшкөн. 1864-жылы Пий 9-силлабус кабыл алган. Анда рационализм, либерализм, социализм жана башка 80 багыт айыпталган. Ватикан собору 1870-жылдары католиктик диний окуунун негизги жоболорун папалык бийликтин жогорулугу жана папанын күнөөкөр болбой тургандыгы жөнүндө документтерди кабыл алган. 1890-жылдан тартып эски католик чиркөөсүнүн эл аралык конгресстери чакырыла баштаган. Аларга протестант жана православие дининдегилер да катышкан. Либералдык идеялардын жайылышы, парламентаризмдин жана конституциялык монархиянын бекемделиши, папалык мамлекеттин кулашы, протестанттык Пруссия башында турган Германия империясынын түзүлүшү папалык бийлик менен динсиз бийликтин ортосундагы мамилени курчуткан. Мына ушундай шартта католик чиркөөсү заманбап шартка ыңгайлашуу жолуна түшүүгө аргасыз болгон. Папа Лев 13. Эгерде чиркөөнүн таламдары эске алына турган болсо, парламенттер ал тургай республикалык тартиптер менен кызматташууга католиктерди үндөгөн, католиктик профсоюздарды жана башка клерикалык уюмдарды түзүү жөнүндө айткан. Ал 1890-жылдары католик чиркөөсүнүн илимий жана техникалык прогресстин жыйноочусу жана коргоочусу катары көрсөтүүгө тулган искусствого жана кол өнөрчүлүккө колдоо көрсөткөн. 19-кылымдын соңунда бир жагынан католик дининдеги чиркөөлүк айрым догматтарды кайрадан карап чыгуу жана социалдык реформалар үчүн чыгышкан бир кыйла ийкемдүү агымдар күч алган. Католиктик партиялар, профсоюздар, кооперативдер пайда болду. Ал эми экинчи жагынан чиркөөнүн таасирин бошондотууга умтулушкан антиклерикалык кыймылдар анын мүлкүн конфискациялоону, динсиз билим берүүнү киргизүүнү талап кылышкан. Бул өзгөчө Францияда күч алган. Атеизмдин, социалисттик идеялардын таасиринин өсүшүнө каршы күрөштө чыңдоонун негизинде христиандык чиркөөлөрдүн жакындашуу тенденциясы жүрөт. Атап айтсак, 1894-жылы Папа Лев 13 мамлекеттердин башкаруучуларына жана элдерине православиялык жана протестанттык бирикмелерге Рим чиркөөсү менен биригүү жөнүндө кайрылуу жиберген. Бирок папа башкалардан Рим чиркөөсүнүн айланасында биригүүнү талап кылгандыктан бул кайрылуу католик эместер тарабынан жакшы кабыл алынган эмес. Христиан чиркөөлөрүнүн бириктирүү жөнүндөгү кыймылдын экинчи этабы бул 1910-жылы болгон. Анда эмесе биздин кийинки темабыз Европалык маданият. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы табияттануу илиминде бир канча ачылыштар болду. Фарадей жана Максвелл электромагниттик теорияны иштеп чыгуу менен салым кошкон. Даниялык физик Нильс Бор ар бир электрондун өз орбитасы бар экендигин далилдеген. Ал эми Вильгельм Рентген териңдикке кирүүчү нурларды ачкан. Ал нурлар анын ысмы менен аталып калган. Рентген нурлары физика илиминдеги ачылыштарга түрткү берген. Ал эми урандын радиоактивдүүлүгүн Антуан Анри Беккерель ачкан. Складовская менен Кюри күчтүү нурдануу булактарын, башкача айтканда полонийди жана радийди ачкан. Резерфорд атомдун түзүлүш теориясын иштеп чыккан. Ал теория боюнча атомдордун чок ортосунда ядро, анын айланасында укмуштуудай тенцик менен электрондор тегеренип жүргөндүгүн аныктаган. Ал эми немес токумуштуусу Планк атомдор энергияны тынымсыз эмес, айрым бир порциялар, кванттар менен бөлүп чыгаруу жөнүндө теорияны айткан. Ошентип физика илиминдеги жаңы ачылыштар дүйнөнүн жана жаратылыштын түзүлүшү чексиз экендигин далилдеген. Математика илиминде да көптөгөн ачылыштар киргизилди. Канттар
көптүк сандар теориясын, Гилберт аксиомалардын бүтүндүгү жана карама-каршы эместиги жөнүндөгү теорияны ачты. Альберт Эйнштейн салыштырмалуу теориясын иштеп чыккан. Орус окумуштуусу түзгөн химиялык элементтердин мезгилдик системасы химия илиминдеги эң маанилүү жетишкендик болду. Албетте аны баарыбыз жакшы билгендей, Дмитрий Менделеев түзгөн. Биология илиминде Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы өзгөчө орунда турган. Органикалык химия жаатында немис окумуштуусу Какуле, орус окумуштуусу Бутлеров, француз окумуштуусу Бель татаал кошулмаларды синтездөө жана анализдөө, жаңы материалдарды, пластмассаны, жасалма жөөкти каучукта алуу мүмкүнчүлүгүн берген ачылыштарды жасаган. Адабият илими да 19-кылымда өтө жакшы өнүккөн. Башкача айтканда 19-кылымдын башында көркөм адабиятта мурдагы классицизмдин ордуна келген романтизм багыты кеңири жайылган. 19-кылымдын ортосунда реалисттик чыгармалар басымдуулук кылган. Реалисттик чыгарманын негизги өзгөчөлүгү социалдык тематиканын басымдуулук кылышы жана коомдогу карама-каршылыктарга жетишпеген жашоого болгон сын көз караштар мүнөздүү. Стендал, Бальзак, Генстин чыгармалары коомдо өзгөчө орунда турган. 19-кылымдын аягына келгенде коомдук өзгөрүүлөрдүн жагдайында натурализм, символизм жана реализмдин бир тараптуу өнүккөндүгүн байкоого болот. Натуралист жазуучулар көркөм чыгарманы канчалык сыпаттап сүрөттөгөнү менен андагы окуялар сөзсүз түрдө табигый илимдердеги мыйзамдарга таянып жазылышы керектигин айтышкан. Натурализмдин негиздөөчүлөрү франциялык бир туугандар гонкурлар болгон. Ал эми символчулардын көңүл чордонунда реалдуу дүйнө турган. Анткени алар үчүн жашоо чындыгы көңүл бурууга арзыбай турган жалган дүйнө, ары жагында сырдуу дүйнө катылып турган бозомтук парда сыяктуу туюлат деп билдиришкен. Символизмдин өнүгүшүнө Маларме, Рембо, Варлен сыяктуу акындар чоң салым кошкон. Коомдук илимдер жаатында да өнүгүүлөр, ачылуулар, изилдөөлөр болуп жатты. Философия илиминде 3 ири багыт — позитивизм, неоканттык турмуш философиясы калыптанды. Социология илими калыптанып, немис окумуштуусу Вебер тарыхый жана маданий социология концепциясын иштеп чыккан. Психологияда англиялык психолог Зигмунд Фрейд психоанализ теориясын изилдеди. Кайтарым байланыш үчүн суроо: эмне үчүн католик чиркөөсү Батыш Европада күчтүү позицияны ээлеген? Силлабус кандай максатта жазылган жана анын мазмуну кандай эле? Ватикан соборунда кандай маселелер каралган? Культур капфа саясатынын максаты. Окуу китебинин 5-параграфындагы живопись деген подтеманы өзүңөр окуп, багыттардын аныктамасын, кайсыл сүрөтчүлөр ушул багыттар боюнча сүрөт тарткан жана алардын чыгармалары кандай маанини туюнткандыгын жазып койгула. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда жолукканга чейин.